Assalamu alaikum. Урматтуу Керей KG каналынын катталуучулары, урматтуу достор. Биз буга чейин машиналарды тартып сиздерге көрсөтүп келген болсок, эми мындан бул жагына спец техникаларды, тактап айтканда экскаватор жана автовышка, ушундай кара, ушундай машиналарды, ушундай техникаларды сиздерге тартып көргөзүп улантабыз. Анда эмесе кимде-ким биздин каналда биринчи жолу болгон болсо, подписаться кнопкасын басып биздин каналга жазылыңыздар. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар, видеону акырына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге алдыңыздарда турган Volvo EW60 деген Volvo'ну көргөзөйүн, экскаваторду көргөзөйүн. Бул 4 дөңгөлөктүү. Аны көрүп атасыздар. Жылы 2016. Мен сиздерге мунун аркасында лопаткасы бар экен, эми көрүнүп турса керек. Ошончо деле айта кете берейин, баллондору болсо жаңы, жылы болсо 2016. Анча-мынча мына окшогон эми чийилген жерлери бар экен. Буларды эске албаганда, бирок жакшы экен көрүнүштөрү. Насадкалары бул экскаватордун алдындагы копшалары жок экен. Бул жактан көрдүм. Турат, если алчу болсоң, ошолорун кошуп берсе керек. Азыр ээлери жок экен. Ошондуктан мен сиздерге булардын телефондон бааларын сурап алып, сиздерге тааныштырып атам. Бисмилла деп салонун көргөзүп коеюн. Бунун моточасын көрөйлү десек, кайсыл жерден замок ачышты, баягы массасы кайсы жерден уланышты билбедик. Ошондуктан мен сиздерге азыр канча моточас жүргөнүн билбейт экенмин, просто азыр бааларын сурадык. Ушул Volvo 2016 жылкы Volvo'нун баасы $34,000. $34,000 деди. Мунун жол киресин жана растаможкасын буюрса мен сиздерге эмдиги чыгарылышта толугураак маалымат бере кетем. Андыктан бул жолу биринчи жолу тартып жатканга байланыштуу азыр сиздерге толугураак маалымат бере албайт экенмин. Себеп дегенде бүгүн бул экскаваторларды сатчу адам ээлери жок экен. Андыктан азыр телефондон эле сурап билдик. Бул растаможкалары ошо точно баасына карап анан растаможка болот. Канча бул жерден канча алынса ошого карап растаможка болот. А мен сиздерге калган машиналарды дагы, мына экскаваторларды дагы көргөзүп улантайын. Бул досанды сурасам, мунун жылы эски болгондуктан муну $12,000 деди. Бул жылы эски экен, көрүңүздөр, өзү көрүнүп турат. Бул деле жанындагы ошондой. Бул азыркы колесныйга караганда гусеничный $5-6,000 арзаныраак экен. $5-6,000 арзаныраак. Экөөнүн состояниясы жылы бирдей болгон болсо, бул арзаныраак. Булардын азыр баасын мындан айтты, $30,000 деди. Бул Volvo'ныкы. Бул жанындагы дагы Volvo, бул гусеничный. Бунун стреласы узундугу канча чуңкурлукта көлөйт, ана казат, ана моточастары канча экенин мен сиздерге буйрса кеңирирээк маалымат берем. Бүгүн иштебеген учурда келип калыптырбыз. Андыктан баягы жөн эле келип кетпестен телефондон бааларын болсо дагы сурап билип сиздерге айта кетишти туура көрдүк. Мунун баасын айттым, $30,000. Мунун дагы алдында насадкалары жок экен, алса кошуп берчүдөй. Бул жакта азыр силерге көрсөтөм, жаңы жана буушный насадкалары бар экен. Анда эмесе мен сиздерге кичинекей мини экскаваторларды көргөзөйүн. Булар аябай кичинекей экен. Алдында насадкаларын көрдүңүздөр. Мунун 3 насадкасы бар экен. Өзүңүздөр размерине карап, муну болсо 4 насадкасы бар экен. Алдыгы молоток чукулай тургандары жана башка. Алдыгында дагы ушундай. Булардын баалары $5,000 жогору экен. $5,000, 5, 6, 7, 8 молорду ушундай деди. Бир аз чоңураак болгондуктан мунун баасы $10,000 дейт. Бир аз чоңураак экен буларга караганда. Мундагы ушун алдында насадкалары бар экен. Ушуна достор, биз акырындык менен чекеден сиздерге тартып көргөзүштү улантайлы. Мен сиздерге алдыңыздардағы Део Досан экскаваторын көргөзөйүн. Бул 55-лик DX55 деп турат. Ол жагында гусеничный. Бул арка жагынан көргөзөйлү мындай. Досан жылы болсо 2014, 2012 экен, азыр карап айттык эле болчу. Жылы 2016 экен. Кечиресиздер.
Жылы 2016. Ушуну азыр мен сурасам 28 дейт. 28.000 ақш доллары. Onun дагы насаткалары баягы кошумча шаймандарын кошуп берет. Бу жанында тургандагы ушундай корейский Hyundai баягы Solar деген экскаватор экен, 55'тик. Мунун баасы 15.000. Бул бир аз эскирек экен, 15.000 доллар. Мен сиздерге бул азыр эле айтып көрсөттүм. Жана бул жакта чекеде тургандар кичинекейлер турбайбы? Ушундай кичинекейлердин размеринде экен. Мунун дагы баасы где-то бир 7-8 миң болот болуш керек. Может андан дагы арзаныраак. Азыр ээлери жок болгондуктан мага чалып эле ушундай деді. Сиздерге ушуну айтып атам. Мен сиздерге эми мындай карагыла аябай чоң. Аябай чоң. Бирок мунун баасын точносын билбейт экенмин. Муну сураган жокмун. Сураган бааларымды сиздерге айтайын. Мына жакта мен азыр 145'тик Volvo 4 дөңгөлөктүү экскаватор турат. Ушуну мен жаңы эле сураганмын. Ушунун баасын айта кетейин. Көрдүңүздөр. Мунун баасы 40 миң доллар экен. 40 миң доллар деди. Көрүп атасыздар. Мунун жылы канча деди? 2004 деди окшойт. Азыр карап дагы айтып берейин. Мына достор, биз бул Volvo 145 маркасындагы экскаватордун жылын билдик. 2007 экен. 2007. 40 миң доллар дейт. Мунун жанында мына турат 300'лүк аябай чоң экен. Буну обычно мындай карьерге апарып салып койсо, баягы котлован казганы аябай жакшы экен, аябай чоң. Мен сиздерге муну алысырактан тартышты аракетин кылайын. Көрүп атасыздар, 290'дук экен. 290'дук. Муну 26 миң доллар деди. Бул эми аябай чоң болгондуктан жылы 2004 экен. 26 миң доллар. Копшасы, стреласы, узундугу канча экенин билбейт экем. Буюрса ээси келгенде мындай кененирээк маалымат алып сиздерге дагы тартып көргөзөбүз. Урматтуу достор, мен сиздерге дагы бир мына жакта турган экскаваторду көргөзөйүн. Сиздерге көрүнүп атат болуш керек. Бул дагы Досан. Көрдүңүздөр, копшасы аябай чоң экен. 300'лүк, жылы 2000 экен. Жылы 2000. Баасы 24 миң доллар деди. Аябай чоң экен. Карьерге алып барып таштап койдум. Могу копшанын узундугун, чоңдугун карагыла. 1,5-2 тонна алабы. Копшанын ичине мен батып кетет экен. Менин боюмча эле бар экен. Копшанын чоңдугу аябай чоң экен. Ол жакта дагы ушундай чоң экскаваторлор турат. Булардын дагы баалары примерно болжол менен ушундай жылдарына карап, жүргөн моточасына карап өзгөрөт. Андыктан мен сиздерге дагы калган машиналарды, неле экскаваторларды тартып көргөзөйүн. Машина тарта берип, только машиналарды сүйлөп калыппыз. Мындан бияка спецтехникаларды тартып көргөзөбүз. Кимге кандай спецтехника керек болсо, кийинки чыгарыштарда буюрса кара жана чоң кичинекей бак мини тракторларды тартышты улантабыз. Антон достор, мен сиздерге булардын бааларын, болжолдуу бааларын айттым. Бул 55'тик. Он жакырактан көрсөң, 55'тик гусеничный дөңгөлөгү мененге караганда, баягы колесныйга караганда 5-6 миң долларга арзаныраак турат экен. Бул арзаныраак, баягы колесный кымбатыраак экен. Мунун жылы канча экенин жазуусу жок экен. Мунун шаймандар аябай көп экен. Көрүп атасыздар, мына 1, 2, 3, 4, 5 ушундай неси бар экен. Бул мына көрүп атасыздар, жана таштын чоң кичинесин элей турган экен. Бул болсо элеп чоң ташты чоңго, майдасын майдага кылгандай шаймандар экен. Кимде ким экскаватор айдап жүргөн болсо, экскаватор туурасында көбүрөөк маалымат берген болсо, анда комментария жазыңыздар. Мен туура эмес айтып аткан болсом, тууралап коюңуздар. Билбегенди мындай катуу сындабаңыздар, билбеген сөздөрдү айткан болсом. Себеби дегенде бул экскаватор туурасында менде кененирээк маалымат жок. Буюрса бул биринчи чыгарылыш.
Андыктан кийинки чыгарылыштарда сиздерге да кененирээк маалымат беришти аракетин кылабыз. Мына көрдүңүздөр, бул жерде ашыкча ковшалары турат, шаймандары турат. Буларды ошол бул жакта жокторду мүмкүн алсаң размерине карап кошуп берет болуш керек. Же сатып алсаң дагы болот болуш керек. Бир ковшасы менен мончосо, манан кошуп берсе да мончосом деп айтат болуш керек. Бул жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай каранын ролун аткара турган вилалары турат, көтөрө турган. Көрдүңүздөр. Керектүү шаймандарды ушул жерден кошуп сатып алып кетсе болот экен. Андыктан достор, биз бүгүн эс жоктугуна байланыштуу дагы маалымат ала албадык. Буюрса жакынкы күндөрү дагы видео чыгарылыш жасасак, ошондо кененирээк маалыматтарды беребиз. Кимге кандай техника керек болгон болсо, бизге жазыңыздар. Биздин Instagram баракчабыз описанияда болот, ссылкасы описанияда. Ошол жака кирип, биздин Instagram баракчабызга дагы катталып, ошол жака жазсаңыздар жакшы болот. Комментарийга жазбастан ошол жака жазышты улантыңыздар. Андыктан мен сиздерге машиналардын болжолдуу, экскаваторлордун жылдарын, болжолдуу бааларын айттым. Булардын бааларына карап, растамошка ошого жараша болот. Бир контейнерге 3 мындай экскаватор батат. Если мондай 55-тик, 60-тык кичинекей экскаваторлор болсо, 60-тык, 55-тик эми размери бирдей эле. Если андан чоңураак 40-тык, 140-тык боло турган болсо, андан 2 батат экен. Эмдиги чыгарылыштарда сиздерге растамошкасын, жол киресин жана машинанын жылдарын, моточастарын толугу менен айтыштын аракетин кылабыз. Андыктан достор, кимде-ким биздин каналда биринчи жолу болмосо, подписаться кнопкасын басып, подписаться болуңуздар. Жана биздин Instagram баракчабыздагы өнүгүшүнө салымыңыздарды кошуп, Instagram баракчабызга дагы кошулуп кетиңиздер суранат элем. Андыктан биз менен бирге болуп, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, тынч болуңуздар. Бардыгыңыздарга ушундай экскаватор жана жакшы, мындан да жакшы техникаларды Аллах Таала насип кылган болсун. Барыңыздарга Кореядан ысык салам айтам. Көпчүлүгү менен Кореядасыңар деп сурап калат. Ошто жүрсөм анан шуну тартмак белем деп жооп берем да. Белиңиздер, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.